Мен сіздерге айтып коеюн, 2015-жылы биздин партия андан мурда 4 жыл абдан көп иштер жасады. Бул машина трактор станция боюнча, бул Светлый город боюнча, жарык шаар боюнча, бул мал чарба боюнча жана көп абдан көп иштерин жасадык. Биз 2015-жылы акча менен эмес, авторитет менен келдик. Социалдык, юридикалык коом деп койлук. Мисалы, биз айтып атабыз азыр медиктер өздөрү съезд өткөзүп, партияларга 20 кандидатты сунуштасын. Мугалимдер коом түзүп, съезд өткөзүп, аларга интеллигенция өкүлдөрү келсин деп атасыздар, ошону. Юристтер коом түзүп, аларда съезд өткөзүп, аларда сунуштасын. Ошондо партияларды милдеттүү түрдө биз 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи ондукта ошо социалдык, юридикалык коом деп койлук, ошол өкүлдөр кирсин деген. Бул жерде биз бир профессионализмди алып келейин деп атабыз. Сиз айткан интеллигенцияны алып келейин деп атабыз. Тажрыйбалуу адамдарды алып келейин деген ойдобуз. Мына ошондо биз көбүрөөк көңүл ошол жака бурулуп калат да. Майда партиялар келип, бул жерде сабатсыз парламент келип калышы мүмкүн, коркунуч бар. Ошон үчүн баягы 9% деген бириккиле. Ошондо 10 эмес депутат келе турган. Ошондо минимум 25 депутат келет. Ошонун арасында аял киши келет. Аял киши, анын арасында мугалим келип калышы мүмкүн, анын арасында медик келип калышы мүмкүн, анын арасында тиги ким юрист келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерден дагы идея баягы сапаттуу болуш үчүн балким ушу 9% коюп, партиялар биригип, ири партиялар болуп, ошондо мындай адистиги жогору профессионал адамдар келип калган жол ачылат деген ойдомун да. 9% менен биз келдик. 9%дан ашып келдик биз. 13 мандат менен келдик. Бирок сенин программаң, сенин оюң, сенин идеяң ишке ашабы? Ошол жагынан биз өзүбүздүн программалардын баарын ишке ашырдык. Менин позициям 9% эмес. Менин позициям партиялар биригип, көбүрөөк партиялар добуш алгыла деген ойдомун. Мына ошол жаңы адамдар алып келгендер астында дагы абдан көбүрөөк сүйлөшсөк. Анткени жаңы кирип аткан сен суроо бербедиңби? Боптур, сиз биздин партияга кирип атасың. Эмне үчүн кирип атасың? Боптур, сиз мына кайсы башкаруу формасын, жөнөкөй суроолор, кайсы башкаруу формасын сиз колдойсуз бүгүнкү күндө? Аң сезимди дагы көрүп койлук да, билимин дагы, интеллектин дагы билип койлук да. Сиз мына мисалы парламенттин бүгүнкү күндө 120 депутат, бюджети 700 миллион сом, сиз келгенден кийин ошо бюджетти 300 миллион сомго түшүргөнгө макулсузбу? Мына ошол маселени коюп атабыз. Өкмөттүн структурасын бүгүнкү күндө 16 эгерде министерство болсо, ведомстволор менен, комитет менен, ошону келип биз 8 же 9 министерство түшүргөнгө сиз ошо макулсузбу деген, мына ошондой суроолор коюп атабыз. Мына ошого окшогон көп да маселелер да. Эми бул жерде мен ойлойм 120 депутаттын бул жерде айлыгын мисалы, айлыгын 30 адамга эле бергенге кылыш керек. Калганычы? Калганы бул айлык албайт, эч нерсе албайт. Бул жерде 2020-жылда жаңы жылдан кийин конституцияны өзгөрткөнгө биздин укугубуз болот. Ошондо конституция жазып калган 5 жыл мөөнөт деп жазылып калган. Же 4 же 3 жыл деген мөөнөттү өзгөрткөнгө мен дагы туура көрүп атам. Анткени эл дагы 2 жыл 3 жыл өткөндөн кийин парламенттен мындай тажап калат экен да. Менин тарыхый жолумду карап чыгыңыз. Эмнени мен жасадым? Өндүрүштө иштеп, мен мамлекетке канча деген салыктарды төлөдүм. Мен иштеп аткан мекемеде бир жылда 150-200 миллион сомго салык төлөп жүргөнбүз. Бул эл үчүн. Бир. Экинчиси, парламентке келип, бир топ көп мыйзамдарды киргизип,
өкмөттүн токтомдорун киргизгенбиз. Ал эл үчүн болгон. Мына бүгүнкү күндө сиздер жакшы билесиңер, мына ким трактор менен жер менен иштебеген адам, ал билбейт эч нерсени. Эч нерсени билбейт, анткени ал иштеген жок, сезбейт. Бүгүнкү күндө 120 машина трактордун станция ачылып, 200 миңге жакын гектар жер иштеп атат. Жер иштеп аткан жерде экономика өсөт. Анткени жерден жаңы продукция чыгат. Жаңы продукция чыккан, бул сатылышы бул кирешеси үй бүлөгө. Үй бүлөдө киреше болсо эмне болот? Бай болот. Бай болгондон кийин анын баласы, кызы мүмкүнчүлүгү болот, тиги жогорку жайга окуганга барат. Мына ошон үчүн менин бүт аракеттерим эл үчүн. Мен бул жерде же коррупцияга аралаштымбы? Бир өңүрдө айта албайсыңар. Же тендерде катыштымбы? Бир жерде сөз жок. Же ТЭЦти Бишкекти мен жардырдымбы? Жок. Же бир жерде мен бирөө мен үстүмө арыз жазды, менде теги пара талап кылып атат деп. Жок. Ошон үчүн баарды менин иш аракетим эл үчүн, мамлекет үчүн. Анткени мен мамлекетчил адаммын. Мен дайыма саясатта болом. Качан мени шайлабаганда, ошондо мен саясаттан кетем.